Саламатсыңарбы балдар? Манайыңар жакшыбы? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Силер ар дайым тазалыктуу болууну унуткан жокпузбу балдар? Антисептик жана маска каражаттарын колдонуп жатасыңарбы? Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү биздин жаңы сабагыбыз үй жаныбарларынын ичинен күчүктөр жөнүндө болмокчу. Иттер балдар байыртадан бери эле адамдардын досу катары эсептелинет. Алар үй ээсин жана үйдү кайтарышат. Ар дайым чек ара кызматкерлери дагы жандарына иттерди алып жүрүшөт. Аларды кайтаруучу катары колдонушат. Жана өрт өчүрүүчү адамдар иттер менен жүрүшөт балдар. Селдөөгө дагы алып чыгышат. Адамдар кандай кыймыл аракет кылып, иттерге кандай кыймыл аракеттерди үйрөтсө, иттер ошону туура айтат балдар. Билесиңерби балдар, дүйнө жүзүндө иттердин көп породалары бар. Аларды ар кандай аттарын аташат. Малчылар дагы ар дайым иттерди мал кайтаруу үчүн жандарына алып жүрүшөт балдар. Чек ара кызматкерлери дагы ар кандай ууруларды кармоо үчүн иттерди жандарынан эч качан чыгарышпайт. Ар дайым итти өздөрүнө алып жүрүшөт. Үйдү кайтаруу үчүн балдар үйгө багылуучу кичинекей күчүктөр бар. Алар сүйкүмдүү, жагымдуу жана сезимтал болушат. Үйдө балдар иттерге атайын уя жасап беришет. Алар уяда жашашат балдар. Андан сырткары иттер тамак аш калдыктарын эт жейт балдар. Иттердин эң сүйүктүү тамагы бул сөөк болуп эсептелинет. Мына балдар, баарыбыз биргеликте азыр кагаздын жардамы менен, бүктөө жолу менен күчүктүн түзүлүшүн жасап алабыз балдар. Алгач биз кагазды 3 буручтук кылып бүктөп, кесип жана даярдап, анын кулагын, көздөрүн, мурундарын жасап алабыз балдар. Көңүл бөлүп, фонд коюп барыңар, сабакты карагыла. Өзүңөр дагы аракет кылып жасаганды үйрөнгүлө балдар. Биздин күчүгүбүз даяр болуп калды балдар. Үйүңөргө тапшырма балдар. Ар бириңер ушу күчүк жазууну үйрөнгүлө. Кагазды бүктөө жолу менен балдар. Мына биздин күчүгүбүз даяр болду балдар. Ар бирибиз күчүк жазууну үйрөнөбүз. Саламатта болгула.